тереземди чектилеп мына Анжеликаны узатып берип, дагы бир суп-сулуу айымды күтүп аткан турбайбызбы? Ооба, айтып атам го бүгүн. Аябай, бул кызга да мен аябай суктанамын. Татынакай, адамгерчилиги бийик, өзү чыгармачылыкта үнүнө бир тайлык деп койчу эле. Ооба, бир айлык, деп көп айлык. Андай эмес, баягы эмне дечи эле, алманын түбүнө алма түшөт да банан түшүп калбайт дегенде, алманын түбүнө алма түшкөн кызыбыз чакырып койчу Санжар. Малика Дина, салам Кыргызстанда. Интернетти дүркүрөгөн жылдыздар темасы тугандар. Колчалар менен тосолуңуздар. Келди, мына катыраак колчалар жаңырсын. Саламатсызбы? Хош келипсиз. Келиңиз, көргөзүңүз. Саламатсызбы? Жалтырайсыз, кычырайсыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. İyi ушинсеңиз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Көчөдө алда көйнөгүңүз менен келатканда көптөрдү авария кылган жоксузбу? Көрбөй калдым, көзүм уялтып. Саламатсызбы? Хош келипсиз. Рахмат. Деги эле жаңы жыл кандай башталды? Жакшы башталды. И дегенде эле жумуш башталды. И дегенде эле интернетке дүдү кеп менен башталды деп. Интернеттеги дүдүгөп мурдагы жылда калып калбадыбы? 2017-де. 18-ге алып өтпөй койдуңуз. Жок. Тиякта калтырып эле келдиңиз. Калтып салдым. Мейличи деп. Кала берсинчи деп. Деги эле эң башынан ошо менен баштайлы. Деги эле элдин баарына чыгып, ай, карачы, могул сонун бийлейт турбайбы бул кыз деген маалыматтар да сизге качан жетти деги эле? Не кылып аттыңыз ошондо? Видео чыккандан кийин 2-3 күндөн кийин көрдүм окшойт өзүм. Анткени мага WhatsApp'тан жөнөтүштү, Малика деп. Бул жак ит болгон турбайбы дедиби? Ит эмес, башкасын да айтып коюшту. Анан кандай сезимдер болду ошо видеону биринчи көргөндө? Биринчи көргөндө чындап келгенде эле мен жиним келди. Биринчиден анткени ал жерде болбогон нерсени жазып туруп анан чыгарыптыр видеону. Экинчиден күлдүм. Не кылайын башка? Ыйлайынбы? Мен ойлоп азыр кандай болду дегенде, мен чын айтканда бир карап туруп, базар жок дедим де. Жок, мен жиним келди десе, мен өзүм ушинтип бийлеп эле койсом болмок деп өзүнө жини келди десе, жазгандарга жиниңиз келген турбайбы? Эмне деп жазыптыр ошол жакта? Эркектерге чаптырып, анан бирдеме өтө жаман сөздөрдү жазыптыр, чындап айтканда. Ага көңүл бурбай эле коесуз. Мен бурган деле жок. Өтүп кетти, эски жыл менен кете берсин, анда болсо жаңы жылдагы жаңы пландарды баштайлы. Бар эле урушчум, неге иштебейсиң, неге клип тартпайсың, ыр жазбайсың, эмне кылып жүрөсүң деп. Анан 2017-нин аягында мен бир жаңы ыр жазгам, бактылуумун деген. Бактылуумундан кийин ошо 2018-дин башында эле и дегенде эле жаным деген ыр чыкты. Анын жанына болсо биз мурунку менен Жаным дейт. И жаным дедиңби? Эх жаным. Эх жаным. Сүйлөп атканда башка жака кетип калыпсызбы сиз? Каяка кетти? Баягы мен бийлегенде жүрүм да анда. Бийлегенди элестетип атасың. Ойлосоң көрсөтүп койду. Өзүм бийлеп атып мында азыр деп байкасам. Айта бериңиз, тамаша. Анан ошо ага чейин эле чыккан айтчы себеби деген ырыма клип тарттырдык. Жаным деген, эх жаным деген ырдын бир куплетин уксак болобу? Болот. Анда бир кол чаап койбойлу, келиңиздер. Эх жаным, эркелейин сага, жаным күлүп турчу мага, керемет жашоо махаббатың барда, бир бололу өмүр келбейт кайра. Эх жаным, эркелейин сага, жаным күлүп турчу мага, керемет жашоо махаббатың барда, бир бололу өмүр келбейт кайра. Малика, эми бул интернет кеби болду, бүгүнкү берүүбүздүн дагы темасы ошол болуппайбы? Интернетти дүркүрөгөн жылдыздар деген темабызды бүгүн берип атабыз. Деги эле аябай көп дүйдү кептер чыкты, ага чейинки болгон маалыматтар да болду. Андан кийин азыр иштеп атасыздар. Деги эле азыркы учурда мындай кооптуу болуп атпайбы? Бир кыймыл аракетин кылып койсоң эле, бир телефону бар, бирөө тартып калса тарс интернетке чыгып кетет дегенчи. Ошондой коркуу сезими менен жашабайсызбы сиз азыр? Жок. Бийтен кийин көрдүк коркпой турганыңызды негизи эле. Жок, кеп анда деле эмес, кеп корккондо эмес, тартынып калат экенсиң. Бул кандай десем, бир жерде басып баратсаң, ошондой болбосо деле ошондой кылганга аракет кылып, бир теманы алыпчы, анан ошондой кылып тартып алгандар деле бар экен. Биз мына өзүбүз деле күбө болуп атабыз Инстаграмда. Бирөө
ошончо бир жаман болуп же ыйлап же бирдеме болуп аткан кезде деле биринчи тартып анан барса барды барбаса жок экен да. Ошон үчүн билбейм, эми ага таң калып же коркуп деген менде жок. Душманды алыстан издеби деп коет го. Мисалы ошо эми интернет бүгүнкү биздин башкы темабыз ошол болгондон кийин ошол интернетти сиздин жаныңызда эле жүргөн эмелер тарткан да турабы? Досторуңуз эле. А сиз болсо достордун көзүнчө эми биздин өзүбүздүн тоюбуз, менин досумдун тою болуп атат. Тим эле ушундай чын жүрөктөн бийледиңиз да турабы? Мындай ошол темага Ким тартты ошону? башталып кетти, мен айтып берейин. Кыска болсо да. Бул өзү көптөр ойлошуптур, той учурунда аксакалдардын астында бийледи деп. Чындап айтканда бул гулянка учуру болду. Гулянка деген өзү жаштарга берилет. Болгон парын чыгарып алгандан келсин депчи. Анан ал жерде деле мындай умышленно бийлеген жокпуз, анткени ал жерде менин досум деле Данияр деген жанында бийлеген. Көз ачык, Аны 35 жаштагы эркек деп айтышыптыр. Ал 22 деле өзү мен тең тушум. Ошон үчүн бул биринчи баштаганда эле аябай катуу баштап койду да Даниярчы. Өзү дагы аябай бийчкен, мен аны дагы билген эмесмин. Анан мен кыздардын артыбызда турган кыздар "Бол, давай, сен дагы бийле, Малика" башталды. Мен эми ошол жерде биздин чөйрөбүздө эле жүргөн адамдар, коллегаларыбыз, анан кимден коркуп же мен жамандык эчтеке кылган жокмун, жаш. Жок, ал жамандык эмес, сону билет экенсиз. Мен жана гримеркага кирсем, Гүлжан эжеке жана видеону көрүп туруп аттыр мындай. Окшошпайбы же окшошпайбы деп күзгө карап, ошо кол чаап койсоңуздар болот тугандар. Санжар, азыр ошентип билип берейин, мен сенин жаныңа туруп алып. Сен Данияр бол. Антип билип эле коебуз. Мен азыр дагы передачаны до конца алып барып коеюн анан. Эме, Маликайым, биз ал жерде сизди биз себеби биз бир кемедеги кишилер болгондон кийин сизди өтө жакшы түшүнөбүз. Ошол жерде бул гулянкада аябай берилип, досумдун тою деп чачылып, ачылып, өзүңүз айткандай парды чыгарып бийлеп аткансыз. Бирок сиз анчалык деңгээлде интернетке чыгып кетет ойлогон эмессиз да. Бирок ушуну таптыңызбы, ким чыгарганын? Таптым, билем, бирок аны айтыштын кажети жок. Өзү менен өзү болсун. Өзү менен өзү болсун. Эл алдында сөз бар го, атың чыкпаса жер өртө депчи. Деги эле көбү азыр атайын аракет кылып, атайын ушул эл көрсүн, эл билсин деп тартат, бирок кээ бир нерсе көрбөй калат, кээ бирөө көңүл бурбай калат. Кээ бирөө мындай ушул чыкпайт деле, чыкпай эле койсун деген ой менен болсо, элге аябай белгилүү болуп чыгып кетет. Анан мындай азыр ошол сөздү колдонгон мындай мода болуп атпайбы? Хайп болупчу. Хайп болуп кетти да сиздин ушул видеоңуз. Деги эле андан кийин ой болгон жокпу? Ушундай нерселерди көбүрөөк чыгарып туруш керек экен, эл деген дароо эле сонун барып кайра эстей түшөт турбайбы деп. Жок, эми аны менен орусча сөз бар го, злоупотреблять тоже нельзя. Ошон үчүн эми болгондой эле жүрөм, бир жерге атайын түшө калып же хайп кылып же дагы бирдеме кылайын деген ой деле жок. Ошон үчүн мен жеке жашоом менен өзүмөн творчеством менен элдер үчүн, элдер кимиси кандай кабыл алат, мен аны элге жооп бере албайм. Ошон үчүн Да, клип тартып атпайбы азыр? Малика азыр ушу казак бир жигитти чакырыпсыздар. Адашпасак анын деген гонорарда Казакстанда аябай көп экен, 100 миңден 250 миң теңгенин ортосунда экен дейт. Ошонун сюжетинде дагы сиз ошол бийиңизди бийлейсиз да ошондо, жок. Билебейсизби? Ал жерде андай бийлембейт, ал жерде жигит менен кыздын ортосундагы сүйүү, ошондой таттуу момент, конфетный букетный период деп коет эмеспи? Кыздын ролун өзүңүз ойнойсуз? Өзүм ойнодум. Баланын ролун ошол Казакстандан келген актер, жаш актер, азыркы эле Зор тасмасында ойногон актер Эрки Булан Токтар. Мен жабык показына барганда аябай жагып калды, ойногону, көз карашы мындай өзү камерага иштеген аябай жакты. Өзү да жаккан жокпу? Эми өзү дос катары жакты, анткени аябай жакшы адам экен, өзү эле жакшы инсандар экен. Анан бир аз убакыт өтпөй эле клип тартабыз деп калдык. Бала издейбиз, актер издейбиз. Анан ушинтип бир биздин командабыздын мындай общий чечими боюнча ошол актерду чакыралы деп чечтик. Ким эле команда тандадыбы? Болбосо же өзүңүз эле айтып койдуңуз да, мону чакыргыла деп турабы? Жок, мен жалгыз барган жокмун. Мен азыр жалгыз иштеген жокмун. Мен азыр көптөн бери билген, сыйлаган Канат Кадыржан деген продюсер
менеджер байкем менен иштеп атам. Анан баарыбыз чогуу отуруп сүйлөшүп, кандай мен жалгыз эле жокмун, тартам, мага жагат деп айта албайм да, командада иштеп атканда ал башкача. Ошон үчүн баарыбыз отуруп чогуу чечимге келип. Продюсер кут болсун. Анан качан жуйсуз, качан майлайсыз продюсериңизди? Рахмат, жылдын аягында. Жылдын аягында. Биринчи жолу иштеп атасыз, продюсер Биринчи жолу менен. иштеп Мурда Динара эжекем эле сизге продюсер болчу, э? Мурда мен апам катары эле иштебиз, Майбул. Мен сүйүнүп атам. Өлө жыргап атам. Не дебейсизби? Жылдын аягына жана бийсин дагы билет экен ошондо. Неге? Канат Кадыржан менен чогуу. Оо. Ой, эмне 1 жыл болду депчи. Туурабы? Ким эле ичимден yes деп ийгим келип атат мындайчы. Малика айым, Бийлерде чакырып коюпсуз. Деги эле айтып коет эмеспи, кыздын чырагы 40 депчи, эми баардыгыбыз жаңылат экенбиз, чалынат экенбиз деп коет. Сиз азыр жашсыз, сулуусуз, татынакайсыз демекчи. Азыркы учурда күйөө бала барбы? Азыркы учурда мен өзү бир гана ишти ойлойм деп өзү баштагам. Чечтиңиз, э? Чечтим, бирок баары бир жакшы көргөн адамым бар. Бар, э? Мындай, эмнеге эле мен бир досум ушул кайра эле Малика келет десе, ай номерин алып койчу дей берген себеби, ал мен билбеген маалыматты алып билет турбайбы, көрсө жүрөгү бош деп аракет кылып аткан турбайбы, ал дос балачы. Анан ал дагы суранган болчу да, ушул Көлдүн жээги деген ырды азыр кыздардын баары эле ырдап атат, ушул Маликага да жандуу үн менен ырдатып берип койчу деп. Анда суроолор боюнча келиңиздер, кол чаап коелу. Сыналга жакыныраак келип отур досум. Сен үчүн Малика ырдап атат. Gölün cegi birge basıp salgında voy Caydarmın öz jaz gününde jarkıldap Yumşak şamal bit daymalap sılasa Oy Mayda tokunca korunup şarpılda Koşkun dedim Hey göp köçeyin Oy kol bulgan Kede verdim paraxotoğa Kede verdim paraxoto kalkılda Ya barakalla. Малика, айтсаңыз, мен өзүмдүн жеке оюм, мен сиздин мындай ырдаганыңызды, мындай жаш ырчы кыздардан көмүр тутам. Сиздин ырдаганыңызды аябай жагат. Неге чет жакка барып кыргыздын желегин көтөрүп, сулуулук десе сулуулук, үн десе үн бар, чоң-чоң мындай конкурстарга барбайсыз? Азыр интернет деген аябай өнүккөн, сиздин бийиңиз да даңыратты. Эми мындай ошол жактан даңыраган конкурстарга барып, голосторго барып, эмнеге катышпайсыз? Же коркосузбу? Сиздин ушундай сонун үнүңүз бар. Мен коркпойм. Эмнеге барбайсыз? Буйрса бар алдыда. Барды алды да. Мынакей бизден Кыргызстандан атактуу ырчыларыбыз барып атат. Сиз дагы барсаңыз, мен ойлойм, бир жакшы кыргыздын желегин көтөрүп, бир сонун бир орун алып келет деген жакшы оюм бар да. Ошон үчүн ошол жака суранат элем бир барып койсоңуз. Барам буйрса. Суранычымды артка ырытпаңыз, макулбу? Сураңыз. Сен бирөө жакшы көрөм дедиң да? Ошол Ошол суроо жанатан бери сизди кыйнап атат. Ким болду экен деп. Ошол жигит кандай бактылуу жигит болду экен? Сиздей суйкайган сулуу, кыргыздын кымчабел, татынакай, өң десе өң, бой десе бой. Ушундай кыздын колун кармап алган кайсы акмак болду экен я? Келбетинен баштайбы бою деп ошентип. Бою, салмагы, көзү кандай, мындай эмеспи көзү? Көз андай эмес. Билбейм, ошо өтө мындай бир жүрөгүмө жакын адам пайда болду. Мен калганын айта албайм. Каяктан болот, ушуну айтпайсызбы? Кыргыздын жигити. Бирок кайсы жактан болот, ушуну айтпайсыңыз? Өзүм таап аламын издеп жүрүп. Уялтпаңыз. Уялбайт. Малика, чын айтсаңыз, бул ушу жана эме ким эле жана Канат Кадыржан эмеспи? Жөн эле продюсерим болуп калып, жүрөккө жакын болуп атат деп экөө мындай. Анда ошол экөөңүз ушак кылабыз эми. Болбосо айт каяктык экен. Канат байкем, мен байкем го. Анда айт берги жигитиң каяктан? Бияктан эмес. Каяктан? Азыр карап көрсөк кызара баштады, байкадыңызбы? Аз бозорот, анан жакшы болот. Малика, деги эле сиз жана айтып кетпедиңизби? Бул казак жигиттин клипке тартып атканда мындай дос катары жакын болдук депчи.
аял киши менен ошого алып келип атпаймынбы акырында? Аял киши менен эркек кишинин ортосунда мындай достук сезим, достук мамиле болот же болбойт, же мүмкүн эмес, же мүмкүн сиздин оюңуз? Болот. Эмне кандайча болот? Болот. Эй. Анткени мен кичинекей кезимден бери эле дос балдар менен двордо футбол ойноп чоңойгом. Анан ошо кичинекей кезибизден бери чогулуп келаткан досторум бар. Жаңы таанышсаң деле мындай бул кыздан дагы, баладан дагы зависит, мындай дистанция кармасаң эмне үчүн болбойт? Азыр кандай автоунаа айдап жүрөсүз? Мен азырынча автоунаам жок, бирок жакын арада буюрса пландар бар. Малика. Lexus 570, 470 дегендерди айдап элесизби Жок, азыр? уже 470 неинтересно. Самолет айдагым келип атат. А лучше такси жакшы деп койдум. Жок, мен азырынча өзүм водитель, жеке водителим бар. Мен бирде келсем, машина десе дагы бир нерсе эсиме келип кетти. Бирде дагы бир интернетти жарбадың беле? Ооба. Баягы Мен Малика. жыл сайын жарып турайын деп чечпедимби? Малика ушинтип бир машинаны айдап чыгып кетип, сатып, анан кийин бирок ал. Жок, ал болду, ошо менен бүтүп койбодум ба? 170 ал жок деди, ошо менен бүтүп калды тамаша. Туурабы? Мен байкушка жетпей калган Ошо кол чаап койсоңуздар болот турганда. Ушул тамашалоонун ортодо биз сизге жыйынтыктоочу сурообузду берип кетели, Малика. Кыргызстан бул сиз үчүн эмне? Кыргызстан бул мен үчүн менин жерим. Мен кайда барбайм, мен эч жакта көпкө тура албайм. Ошондуктан мен эми ушул 2018 мен эч жакка кетпейм деп чечтим. Жана Кыргызстандын 7 дубанын арасынан дегеле сиздин кичи мекениңиз кайсы жактан? Өзүңүз? Куршап. Куршаптын элине салам. Сиздердин кызыңыздар аябай таланттуу экен. Чоң рахмат, Андемесе, Малика, сүрөттөшөлө. ушундай убакыт бөлүп, бизге алтында убактыңызды бөлүп, уктабай жүрсөз дагы, жок, ушул жерге барып, ушул эжекелер менен, агалар менен отуруп, кичине пикир бөлүшүп келейин дегенге ыраазычылык билдирели дагы. Сиздей кыз менен бир сүрөткө түшүп калалы. Обязательно. Жылдыздуу селфи салам Кыргызстанда, кол чаалар жаңырсын. Сиз нар жагын турсуң, Малика. Мен майка тура албайм да? Кол чаалар жаңырсын, ардактуу теле көрүүчүлөрүбүз. Анда эмесе, Малика, келиңиз, эми реквизиттерибиз даяр, сахнага чыгып, биз сизди бүгүнкү уюштура турган конкурсубуздун шарты менен тааныштырып өтөлү. Келиңиз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, баарыңыздарга эле маалым, Салам Кыргызстанды бир эле сыналгыдан көргөндөр эмес, биздин арабызда отурган теле көрүүчүлөрүбүздөн сырткары меймандарыбыз да, конокторубуз да отурат студияда, кол чаап койсоңуздар болот. Бүгүн Малика менен чогуу биздин ар дайым келген мындай күйөрмандарыбыздын бирөөсүн сахнага чакырып конкурска катыштырабыз. Эч ордугу жок, баары жөп жөнөкөй. Ал эми азыр кимди катыштырабыз десеңиздер, тандап алалы. Айымдардан, сулуулардан, өзүнө ишенгендерден. Мен ушул Эч кандай. мен ушу КТРга чыгат элем дегендерден, алдыда отурганда сиз чыгып бериңиз, келиңиз. Кол чаалар жаңырсын. Атыңыз ким? Нурайым дейт. Кол чаап коюңуздар, Нурайым мынакей караңыздарда эң мындай тартынбай, жакшы сулуу кызыбыз чыкты. Эми шарт менен түшүндүрөлү. Малика, бир сыйра муну карап алыңыз, столдун үстүндө эмнелер турат? Көрүп атам. Мындай күндө колдонгон нерселериңиздин кээ бир нерселери бул жакта бар. Бир жолу көрүп алдыңыз, бир жолу жаттап алдыңыз. Бул да азыр эми муну көзүңүзгө тагабыз. Эмне үчүн десеңиз, эми сиз жанатан бери айтып атпайсызбы? Жок, азыр болбойт, кийин кол менен кармап көрсө болот. Күндө эртең менен чыгып атканда съемка болобу, эфирлер болобу, концерттер болобу, сиз өзүңүздү боеп көнүп калгансыз. Автоматизацияга чейин барып калган бул. Эми азыр биз ошол эле ситуацияны элестетебиз. Свет жок, капкараңгы баары. Анан бир курбу кызыңыз, бир сулуу айым мени боеп берип койчу деп атат. Көзүңүздү жаап алып боейсуз. Сүйлөштүкпү? Сиз макулсузбу теге? Сизде макулсузбу деп сурабай эле чакырып кыстап аткандай болуп калбайлы анан? Мени Санжарбек алып чыгып кыйнады дебеңиз анан. Наоборот, жыргап аткан эмес керек, ертең Салам Кыргызстандан мен өзүм чыгам деп. Келиңиз. Болгондо да Малика Дина мени боёгон деп, Малика Дина мени боеп берди. Келиңиз бияк жака. Мону тагып алалы биринчи. Жашынакай эле тагылды, эчтеке көрүнбөйт, Келиңиз, чоң кыздын чачын алалы, аркага келиңиз. Биринчи бетин кармап алсам болобу? Биринчи бетин кармап алыңыз. Бетине эле кармаңыз анан. Кармадыңыз, Кармадым. Даярсыз, Бирок чолка бар беле? Ооба. Чолкасын алып таштайбыз, мынакей аркага алып таштадык чолкасын. Биринчи азыр теле көрүүчүлөрүбүзгө жана интернетте бар го до, после дегендерчи, досун көргөзүп алалы. Жакшылап байкап алыңыз да, мына суп-сулуу жапшырачында 2 кашы бар кыз. Балким азыр бүткөндөн кийин бир кашын кырып салат дегенде. Ай, башым эле. Айтпадым беле Салам Кыргызстанга ичпей келиңиз деп. Эми кол чаалар жаңырсын, Малика. Баштаңыз.
болду окшойт, Бардык Мени карап туруңуз, Ачерев, Бери караңыз. Эми Малика сиз чечиңиз көзүңүздү. Бардык куралдарды колдондуңуз. Азаматсыз 5 сизге баарын колдондуңуз. Эми Кол чаап коюңуздар, Малика. Сиздин жумушуңуздун натыйжасын көрөлү. Жана элге көрсөткөн. Нурайым, кол чаап койсоңуздар Нурайымга. Мынакей көр. Эми бул жакта бир суроо, Нурайым, сиз Маликага эмне кылдыңыз эле мынчалык? Бул тарапта карап Нурайым. Нурайымга кол чабылар. Таптатнакай Нурайымдын 2 кашы 1 каш болуп калыптыр. Мазда болуп калыптыр, мазда. Кайрат Кыргыздын кашына Өзүнчө эле осмо коюлгандай. Эми Нурайым, эми сиз өзүңүздү көрө элексиз да. Анан жуун алганга мен сизди тартана өзүңүзгө көргөзүп Мен коеюн. качып турсам. Чогуу тургула, чогуу. чогуу түшөлү. Келіңіз Нурайымды ортаға алалы. Караңызчы Нурайым, элдин баарынан супсулуу сизсиз. Сизге чоң рахмат. Эркин микрофон берип койсок. Биринчиден мен кыргыз элине ушу кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ар дайым бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Эч убакта жамандык болбосун, ар дайым эле жакшылык коштоп жүрсүн. Ушу буюрса ушул жаңы жыл эместерге көп жакшы чыгармаларды жана жакшы клиптерди, жакшы бийлерди арнаганга аракет кылам. Жана албетте эле алтындай убактыңыздарга Малика биринчи орунда сиздики, жана албетте эле Нурайым, сизге чоң рахмат. Ар дайым биз менен чогуу болуңуздар, келиңиздер. Бул Ата кондитердик фабрикасы, Салам Кыргызстандын башкы демөөрчүсү. Таттуулардын баарын Малика келиңиз сизге берели. Нурайымга эми бөлүшүп берип коюңуз. Ушундай бетин кооз кылып койгондон кийин, Болду. Кол чабуулар жаңырсын. Бул таттуулар баары сизге. Чоң рахмат келгениңиздерге, чоң ыраазычылык Мен кармашып, иттен чыгарып коеюн сиздерди. Кайрадан кийинки жолу Кол чабуулар менен узатып коелу, канекей биздин кодогубузду. Урматтуу айымдар, бардыгыңыздарды кайрадан эле Мээримдин салонуна чакырабыз. Мээримдин салонуна барсаңыздар, экеси сулуу болуп чыгасыздар. Салам Кыргызстандын таттуу демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасы. Сиздерге жаңы жаңылык. Албетте, таттуу жесе салмак кошот дейт. Эч качан андай эмес. Атанын таттуулары жанга жагымдуу жана пайдалуу келет. Биз жеп эле жүрбөйлүкпү? Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, көз ирмемде бүгүнкү берүүбүз дагы соңуна келип жетти. Ар бир нерсенин баш аягы бар демекчи. Мынакей биздин бүгүнкү берүүбүз аягына келип жетти. Биз коштошпойбуз. Бир жумадан кийин амандашканча аман туруңуздар. Бүгүнкү биздин конокторубуз сиздердин маанайыңыздарды 5ке көтөрдүк десек адашпайбыз. Андыктан кийинки берүүлөрдө жолукканча саламатта туруңуздар. Ал эми эң негизгиси бир жумага сиздер менен коштошобуз, бирок ошол учурда биз менен болуңуздар, ой пикириңиздерди жөнөтүңүздөр жана съемкага катышыңыздар. Белектердин баары сиздер үчүн. Салам Кыргызстанда мен Санжар, Назира жана Гүлжайна. Салам Кыргызстан! Башта. Жүрөк түшүргөн мен сизге. Башта. Баштабаганда менекен өзү кип-кичинекей кенедей кыз болуп атып, чоңор деп сүйлөйт бизге. Кайсы? Анжелика. Анжелика. Чоң эне го өзүнчө эле түмөн. Умай эне теңир. Ана мондай жашаш керек, ана мондай экөөбүз катуу сүйлөпсөк, бул экөөсүнө катуу сүйлөйт экен. Айтпай эле айым. Биз бир суроо берсек, мондай жооп берет го эле айым. Анан жана кызына таң калдым. Мен коркутуп заявление жазып койдум. Арызды мен коркутуп эле жаздым. Ойно эле деп. Эмне ойногудай заявление оюнчук бу. Ошону айтпайсың бе? Бул калп эле айтып койдум. Коркутса кийим кечегин алып, төшөнчүсүн алып эле кетир. Коркуткандан кийин аягына чейин коркуттап эле. Заявление жазып эле. Кайра бир аз үмүт жандырып койбой, Ошо да байкушту. Ана Малика Дина деген мондай жашоодо тим эле тарсылдаган, даңкылдаган эле кыз го. Можа келгенде агып калды. Бизге эркелеп атат да. Бирок Маликага таң калдым мен, Кечээ ажырашып кетип бүгүн таап алыптыр го, сонун, Кана сизге канча жыл болду? Көп эле болду койчу. Магачы Маликанын көйнөгү жаккан жок. Маликанын көйнөгүнүн эмнеси жаккан жок? Көйнөгүн жана жалтыраган жаккан жок. Жалтыраганынан өзү мону жарымыз жок го, материал жетпей калгандай, агасын такып өзүңүздүн көйнөгүңүз полный жок экен го. Бул мода, сен түшүнөсүңбү? Түшүнгөндө эмне? Ана эмнеге Маликанын көйнөгүн өзүң көйнөгүңдү карап алчы. Нормально, мен туш кийиске таккан эмелерде көрө албаган деп барчы. Мени карай, өзүң деген Малика Динанын көйнөгүн асыл алгандан өзүңүздүн көйнөгүңүздү жарымысын тагып албайсың жок дегенде.